Bizde güндөн күнгө жаңы маселелер болуп келет, туулуп келет. Ошого эми бул китептерибиз канча деген кылымдар мурда жазылган. Жаңы маселелерге биз кантип жооп беребиз? Жаңы келген маселелерге китептерибизди карасак, бул китептердин бардыгы илгери жазылган. Эски китептер 8-9 кылымда да, 5-7 кылымда да жазылган. Ошону окуп атабыз. Анан азыр эми ошол жаңы маселе болуп калса, ал маселени биз кантип чечебиз? Эми ушул жерде бир маселе чыгат. Бизде Ханафи мазхабта мужтахид мутлак деген маселе бар, мужтахид фил мазхаб деген маселе бар. Мужтахид мутлак деген нерсе бул Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад, Зуфар, анан Имам Малик, Шафии, Ахмад ибн Хамбал, ушулар эмне? Мужтахид мутлактар. Мужтахид мутлактар булар Куран, хадистен түз өкүм ала турган алымдар. Андайлар ислам тарыхында саналуу гана. Жада калса сахабалардын мезгилинде Куран, хадистен түз өкүм ала турган 15ке жетпеген гана сахаба болгон. Калган сахабалардын бардыгы мына китап турат, бизде сүннөт турат, мына пайгамбарыбыздын сүннөттөрү бар деп истихат кылган эмес. Азыркы заманда ушундай болуп атат го. Амамака китаб ва сунна, астында Куран менен сүннөт турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таракту фикум ин тамассактум лан фадиллу абада. Китабулла суннаты набийи. Мен силерге эки нерсени таштадым, ушу эки нерсени бекем кармасаңар, адашпайсыңар, Аллахтын Кураны, пайгамбардын хадисин таштадым деген. Биз шуну кармашыбыз керек, мазхаб кармабашыбыз керек деген бир туугандарыбыз чыгып атат да. Ошолор ислам тарыхында жакшы окуган эмес. Пайгамбарыбыздын абалын да жакшы билбейт. Сахабалардын абалын да жакшы билбейт. Табииндердин абалын да жакшы билбейт. Ошол мезгилдеги фатвалар кантип алынганын дагы билбейт. Кантип өкүмдөр чыкканын дагы билбейт. Ким өкүм чыгарууга акылуу экенин дагы билбейт. Себеби ислам тарыхын жакшы окуп чыксаңыз, сахабалардан 15ке жетпеген адам гана мужтахид мутлак болгон, фатва берген. Калгандар ошол 15тен сураган. Bir rivayette aytat, 3 adam ansarlardan, 3 adam muhacirlerden gana paygambarımızdan giyin biri fatva beretler, başka adam fatva bere albayt dedi. Kalgan sahabalar ne kılat boçu? Oşol muçtehid mutlak sahabalardan bari fatva suraydılar. Azırkıday bolup Arapçanı bilbegen Orusçadan ilim alıp mündip kişine kıynalı öyle men Kur'an hadisten tüzden tüz öküm alamın men şundayımın degen bir tuğandarımız çıkıp otat. Yani tarıkta okubaylık bu kişine. Бұл шариат деген аманат нерсе, коркуп атабыз. Азыр биз жооп берген жооптарыбыз Аллахтын астында канчалык даражада туура жооп берди экен. Аллахым ушуну саббит мутубузду, кадамыбызды бекем кыл, адашып калбайын деп коркуп атабыз. Сахабалардын мезгилинде ушундай эле адамдар фатва берген болсо, табииндердин мезгилинде дагы ошо бир канча эле адамдар фатва берген. Калгандар баардыгы ошондон фатва сураган. Пайгамбарыбыз сахабаларга үйрөткөн кантип фатва берүүнү. Муаз ибн Жабал радыйаллаху анхуну Йеменге жөнөтүп атканда эмне деди? Сен деди, Муаз ибн Жабал ошол сахабалардын мезгилиндеги мужтахид мутлактардан болгон. Мужтахид мутлактардан болгон. Йеменге жөнөтүп атып айтты, сен ошол Йемен элине кетип атасың, сен менин өкүлүм болуп баратасың, ал жака барганда маселелерди кантип чечесиң дегенде эмне деди? Муаз ибн Жабал, мен Курандан карып, Курандан чечем деди. Пайгамбарыбыз эгер Куранда таппай калсаңызчы деди. Сөздү караңыз. Демек кээ бир маселелер бар, Куранда жок. Бардык нерсе Куранда айтылган эмес, Куранда негизги эле нерселер айтылган. Жанагы биздин мусулман бир туугандарыбыз мен китабулла китабы сүннәтүн наби деп атат. Сүннәтүн наби менен китабуллахта бардык нерсе жок. Аяттан өкүм алына турган 500ге жакын эле аят бар өкүм алына турган. Калганы тарых, кыссалар, башка нерселер. Өкүм алына турган 500 эле аят бар. А бизде миллион күнүгө суроолор жабылып атат, келип атат. Хадистерден 5000ге жетпеген хадис бар өкүм алына турган. Пайгамбар сурады, эгер китаптан Аллахтын китебинен таппай калсаңызчы деди. Эгерде жанагы түшүнүк менен боло турган болсо, мен Курандан жооп берем десем, молодец, Куранда бардыгы бар, бара бер деген жок пайгамбарыбыз. Не деди? Эгер Курандан таппай калсаңызчы деди. Себеби Куран деген нерсе азыр нерсе. Негизги нерселер гана жазылган. Калганын пайгамбарыбыз баяндаган. Андан кийин мужтахид мутлактар ошо Куран, хадиске